Өлкөнүн эгемендүү тарыхында курорт санаторийлер каралбай четинен жараксыз абалга келген. Президенттин тапшырмасы менен акыркы 2-3 жылдан бери ден соолукту чыңдоочу мекемелер четинен оңдодон өткөрүлүүдө. Алсак Бишкектен 60 чакырым алыстыкта жайгашкан Ысык Ата санаториясында былтыр реконструкциялоо иштери башталган. Ушул тапта мекемеде оңдоо жумуштары менен бирге эс алуучуларды кабыл алууда. Санаторияны жаңылоонун алкагында 7 имарат буздурулуп, ордуна жаңылары курулууда. Эски объектилер авариялык абалда болгон. Ушул тапта мекеменин аймагында жаңы ашкананын пайдалуу түптөлүүдө. Мында кофейнясы дагы болмокчу. Маңдайындагы бассейндер тегерете курчалып, кийинип чечине турчу чакан бөлмөлөр дагы курулмакчы. Жогору жагына болсо заманбап жатакана түшөт. Салынып аткан имараттар жаздын биринчи айларында толук кандуу бүтүп, асфальт полный толук кандуу базалатты. Санатория Ысык Атанын ачылышына негизи биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен президенттин иш башкармасы башчысы Каныбек Тургунбек Туманбаевдин жеке көзөмөлү менен бүгүнкү күндө толук реконструкциядан өтүп турат. Жаңы имараттар менен бирге эскилери оңдодон өткөрүлдү. Маселен, санаториядагы жер төлөөсү менен 2 кабаттуу жатакананын ичи тышы толук жаңыртылды. Бөлмөлөрдүн ичиндеги эмеректерден баштап жуунуучу жайы, дааратканасына чейин жаңы материалдар менен камсыздалды. Ар бир эшик чип менен ачылат. Бейтапканасы дагы толук капиталдык түзөтүүдөн өткөрүлүп, заманбап медициналык аппараттар менен жабдылды. Минералдык суу түтүктөрү жаңыланып, эски ванналар жаңысына алмашылды. 1 февралдан тарта дарылануучуларды кабыл алып баштайт. Дээрлик бардык физио аппараттар толук кандуу 100% алмашылды. Жаңы заманбап методика менен дарыланганга даярбыз. Эс алуучулар бүгүнкү күндө мындай 1 сутка, 2 суткага келип атышат. Биринен баштап уже дарылануу башталганда уже 5 күн 10 күнгө келе баштайт. Санаторияны реконструкциялоодо 12 афрейм конок үйлөрү курулган. Мында эс алууну каалагандардын саны көп болуп, бардыгында тең мартка чейин орун жок, алдын ала брондолгон. Баасы дагы жарандарга жеткиликтүү. Афреймдер суткасына жарандарга 7500 сомдон, жатаканадагы орундуктар күнүнө 1200 сомдон берилип жатат. Жаңылоонун аркасында Ысык Ата санаториясына келген эс алуучулардын саны 3 эсеге көбөйүп, каржылык мүмкүнчүлүгү дагы чыңдалды. 2 күнгө келгенбиз, анан 3-чү күнү узартып алдык. Себеби жаккан үчүн, абасы бассейн андан сонун, анан кандай десем эми аябай жакшы. Столовый бүт бар ойдогудай. 5 жыл мурун келгенбиз, бирок азыр асман менен жердей өзгөрүлүптүр. 2 күнгө келгенбиз, анан биз аябай жагып, кайра 1 күн коштурдук да. Анан бул аяш балдарыбыз менен келдик, аяшкаларыбыз менен. Жакшы, бизге жакты. Бүт сонмол жаркырап түнкүсүн сонмоп калыптыр. Жакшы. Буяктан вообще жок болчу, буяктан эски Примар болчу. Катес сыяктуу сонун салыптыр. Жакшы экен. Жакшы эме жылыш болуп келаттыр да. Мурункудан өзгөрүү бар. Ден соолукту чыңдоочу мекеме өлкөдөгү дары суулардын ичинен 10дун бири. Бул жердин минералдык суусу муун ооруларына, гинекологиялык, нерв системасынын бузулушу жана ашказан илдеттерин аяктырат. Президенттин тапшырмасына ылайык санаторийди калыбына келтирүү иштери былтыр башталып, жумуштар кыска убакытта бүткөрүлүп, мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун катышуусунда ачылган болчу. Каралбай калган ден соолукту чыңдоочу мекемелерди калыбына келтирүүгө өлкө жетекчилери өзгөчө көңүл бурууда. Бир бөлүгү иштеп, көпчүлүк имараты пайдаланылбай келген Жыргалан курорту, таланып тонолуп кеткен теплый ключ ден соолукту чыңдоочу комплекси таанылгыс болуп өзгөрүп, өз кардарларына кызматын көрсөтүп жатат. Дүйшөн Шаршембеков, Руслан Бароненко, ЛТР Чүй облусу.